Кредитиңиз барбы? Бар. Канча суммада? 37 миң. Эмне себептен алдыңыз эле? Тишим жазадан да. Эмнем бар? Насия, кредит. О, бар да. Канча суммада? Небольшой. Суммасын айтсаңыз ошо. 300 миң болуш керек. Эмнеге жумшадыңыз эле? Алгам немеге? На бытовые расходы. Чоң рахмат сизге. И всё, что ли? Сиздин насияңыз барбы? Кредитиңиз? Нет. Жооп бере албайсызбы? Эмне себептен? Уялам мен. Уялбай эле жооп берип коюңузчу эми. Айта берем. Сиздин насияңыз барбы? Бар. Канча суммада? 20 миң. Эмне себептен алдыңыз эле ошо 20 миң сомду? Керек болуп. Машинага керек болуп? Керек болуп дейм, өзүмө керек болуп. Сия, не деген ал? Кредит. Кредитим жоқ. Кредитиңиз Болса жок. дагы айтпайт элем. Эмне себептен айтпайт элеңиз? Мен уятам да кредит алганымды айтып койсом, анан калгандар кантип экен, анан обществодо өзүңүздүн да эмеңиз бар да, статусуңуз бар да, анан кредитти ар ким эле айта бербейт да. Кредитиңиз барбы, насияңыз? Бар. Канча суммада? 98. Эмне себептен алдыңыз эле бул кредитти? Бизнес открывали. Бизнес ачуу үчүнбү? Да. Эгерде сыр болбосо эмне бизнес? Но мы авиакассу открывали. Чуть-чуть поработали, когда вот пандемия началась, мы ее закрыли. Сиздин насияңыз барбы? Жок, бир дагы кабыл албайм андай нерселерди. Насия албайсыз, Эмне себептен албайсыз? Анткени жетиштүү бардыгы, ошол себептен албайм эч кимден. Андай алгандарга деле айтпайм да, что мындай алып жаша депчи. Баары тең эле өзүмдүн баягы каражатым жашаганга ошого деп совет берем да. Вот. Кредитиңиз? Жок. Кредитиңиз жок, Эгерде акчаңыз жок болуп калып ошо кредит алууга туура келсе алат белеңиз? Ойлонуп, семьям менен сүйлөшмөкмүн. Акылдашып потом только.